Маска, маска где? А у вас где маска? Как раз в аптеку иду. Сейчас куплю. Скорей. Бул видео тамаша катарында тартылган. Бирок учурда өлкөдө маска тагынуу зарылдыгы жогору. Анткени коронавирус илдетинен айыккандарга караганда жугузуп алгандардын саны көп. Так, стой. Маска где? Маска где? Маску одень. Коомдук жайларда бет кап тагынгандардын саны дээрлик азайган. Мындагы көрүнүш тургундардын орну бири-бирине жуктуруп алуу коркунучун жогорулатат. Коронавирусту бардыгыбыз тагынып жүргөнбүз, эми Куда кааласа жеңилдеген сүйлө калдык. Тагынбай эле калдык го, билбейм. Негизи тагыш керек, э? Негизи неме боюнча тагыныш керек. Ар бир адам өзүн сакташ керек да. Маска тагын, анан болбой калды деп эле тагынбай койгондо эле болбойт. Тагынып жүрүш керек. Тагынып жүрүш керек балам менин. Унутуп калды, Ооба, унутуп калды. Унутуп калды, тагынып жүрүш керек балам. 22 мартка карата COVID-19 илдетинен каза болгондор катталган жок. Ал эми жалпы өлүм учурлары 1490го жетти. Акыркы бир сутка ичинде COVID-19 вирусунун 73 жаңы учуру катталды. Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын жалпы саны 87462ге жетти. Бир сутка ичинде 38 бейтап айыгып, оорудан сакайгандардын саны 84223 адамды түздү. Соңку бир аптада COVID-19 жуктургандардын саны өсүп кеткени өкмөттөгү жыйында айтылып, мындан улам массалык иш-чараларга чектөө киргизүү сунушталууда. Биринчи вице-премьер Артем Новиков республикалык штабтын жыйынын өткөрүп, коронавирустан коргонуу иштерин күчөтүү тапшырмасын берди. Саламаттык сактоо системасынын биринчи звеносу ар бир облустан айыл өкмөттөргө чейин калктын ден соолугуна байкоо салып турушу керек. Эпидемиологиялык кырдаал оорулошу баратса, кошумча чектөөлөрдү киргизүү маселеси каралат. Дары-дармектин кеминде 2 айлык запасы сакталып турушу зарыл. Баалары мамлекеттин катуу көзөмөлүндө болот. Кийинки жумада фармацевтикалык бизнестин өкүлдөрү менен жолугам. 22 мартка карата дүйнө жүзүндө 123 миллион 135 миң 920 адамдан коронавирус инфекциясы аныкталды. Ошондой эле бул илдеттин кесепетинен 2 миллион 714 миң 606 адам каза болду. Дүйнөнү чоң жоготууга учураткан эпидемиологиялык абал азыркы таптада курч экени айтылууда. Ал эми Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму пандемия 2022 жылдын башына барып токтоорун айтууда. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.